Маанайыңар кандай? Дагы бирде силер менен жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Бүгүн силер менен диалог жөнүндө ой бөлүшмөкчүмүн. Эки адамдын сүйлөшүүсү диалог болот балдар. Ал эми монолог бир адамдын сүйлөшүүсү. Анда эмесе чакан текстке көңүлүңөрдү бурамын. Кунт коюп көңүл бөлүп угуп тургула. Бул текстти уккандан кийин диалогдорду байкап жаза баштайсыңар. Ой, бул ким бушактаган? Деди Дүйшөн. Алтынай эле. Эси чыгып ыйлап жатат, деди Сайкал. Алтынай? Дүйшөн ордунан ыргып туруп, менин баш жагыма келип, тизелеп отура калды. Алтынай, сага эмне болду? Эмнеге ыйлап жатасың? Айтчы. Мен эреркеп, ого бетер шолоктоп, тескери карап кеттим. Айланайын, жайнаган көзүңдөн садаган кетейин, деп Дүйшөн мени көтөрүп алып өйдө тургузду. Эмне болду сага? Чоп-чоң эле кызсың. Мынча эмне? Бери карачы. Дүйшөндүн мойнун кучактап, ан сайын солкулдап, мойну башын суу кылып, эч бир ыйымды токтото алсамчы. Кокуй, мунун жүрөгү түшүп калган тура. Кемпир, апа бол, деп картаңбай да тура келди. Болкулдаган Сайкал бетиме суу бүркүп, апаптап ары-бери убарланып жатты. Мен тынчсызданып уктап кеткиче Дүйшөн чекемди сылап жанымда олтурду. Көрдүңөрбү балдар? Бул чакан тексттен диалогдорду байкап укканыңарды, түшүнгөнүңөрдү жаза баштайсыңар. Диалогдор жазганда алдына эмне менен кетет? Сызыкча коюп жазабыз. Анда баштадык балдар.